Мына демек сиз видеоңузду сохранить кылдыңыз, бир продюс дегенди басып. Андан соң мына мои документы, мен мои документке кирдим. Анын үчүн мен мына мой компьютерге кирдим. Мой компьютерге кирсем сол жакта документ деген бар. Бастым мои документы, мына Camtasia Studio деп турат. Анан мына видео сүйлөп жаздыруу, мына ушул видеолордун файлдары. Мисалы үчүн азыр мына видео сүйлөп жаздыруу деген мына ушул файлды ачайын. Мына 2 жолу бассам, бул ушул программада ачылат, азыр Camtasia деген программада. Мына ачылды, ачылган соң мына бул дорожка, мына видеонун дорожкасы, мына көрдүңүз, мына мен сүйлөп аткандарым бүт чыгып атат. Ал эми болбосо звук дейт, звук. Звук экөө болуп калат, звук бул жакта да бар, мына бул видеосу, бул звугу, экинчи жакта бар. Бул шумдарды ар нерсе керексиз нерселер записылган. Бул встроенный микрофондуку жок. Мына муну сиз удалить этип салсаңыз болот. Мына удалитти басам, мына правый кнопканы бассам, мына удалить из шкалы времени дейт. Флешча. Муну ордо мен музыка коём бул көбүнчө, бул жергечи мына музыкаларды коём. Эми сиз мына могул жерге башына алып келтирип мына койсоңуз, бул жерде сүйлөй баштайт. Мына сүйлөй баштайт. Мына керектүү жерде мына. Эми сиз ушул файлды 2 жолу бассаңыз, бул жерде мына үн регулировкасы чыгат. 2 жолу бассаңыз, мына ушуну үндү көтөрсөңүз болот. Анан бул жерде муну бир аз көтөрүп туруп, мындай кылсаңыз, мына уменьшить громкость, увеличить громкость деп атат, мына звукту мына. Мен увеличить этип коём, ошондо үнүм катуураак чыгат. Бирок аччы шумдар азаят, аз болот. Мына увеличить громкость. Анан муну кайра кичине бир аз түшүрүп койсок болот, кааласаңыз. Болду. Мына андан соң мына плюсту бассаңыз бул чоңоёт, мына. Мына сүйлөп аткан жериңиз мынтип карап угуп адашкан жерлериңизди угуп турасыз. Мүмкүн болсо сүйлөп атканда мүмкүн болсо сиз адашып калган жериңизде паузаны басыңыз дагы. Ошол сүйлөмдү кайрадан айтып коюңуз. Ошол адашып калган жериңизди кыркып саласыз. Азыр кантип кыркышты көрөбүз. Мына сүйлөп атасыз. Мисалы үчүн сиз мына могул жерде адашып калдыңыз дейли, мына ошол жерде адашып калган байкадыңыз. Кайрадан басып туруп уктуңуз, чындап эле ошол жерде адаштым деп туруп, угуп туруп. Кайра бул жакка алып келесиз. Анан мындай выделять этесиз. Сол кнопка менен мына турат, мына могу кызылды кармадым да, мына тарттым. Тартканда мына выделять этилди. Анан могул жерде кайчыны сүрөт турат, көрдүңүз, Кайчыны бассам, кыркылып калат, мына болду. Бул жер жок болуп кетти. Күтүп турасыз, кайра ачылат, анан баса бересиз. Адашып калган болсоңуз, кайра мына аты менен басасыз дагы издейсиз кайсы жер экен, Ошол жерди мына басып аласыз. Эми айталы сиз могул жерде мына бөлүшүңүз керек болуп атат. Менде байкасаңыз, кээ бир жерде эффект болот. Ошо эффектти кошсоңуз болот. Мына эффекттин бул жерде 3 түрү бар негизги. Мына могул жерде сиз сүйлөп бүттүңүз, мааниси бүттү дейли, кийинки слайд ачылып атат дейли. Мына ушул жерге алып келдиңиз, стрелканы алып келгенден соң мына разделитель деген бар. Мына көрдүңүз, эки жакка split деп турат. Мына ушуну бассаңыз 2 файлга бөлүндү. Эми ушул жерге сиз transition'ды кошсоңуз болот. Переход. Transition деген переход. Мына мисалы үчүн куб, вращение куба дейт. Мунун түрлөрүн көрсөңүз болот. Кээ бирлери 1 секундтан ылдыйда иштей берет, кээ бирлери 1 секундтан ылдый болсо, ошол паузаңыз иштебей калат. Анын үчүн 2 секунд же 3 секунд беришиңиз керек болот, Мына коюлду. Правый кнопканы бассаңыз, изменить переходдор чыгат, мына. Сгиб кылсаңыз болот. Мындай кылып туруп, сгиб страницы деген бар, башкача түрү. Правый кнопканы бастыңыз, эми продолжительность перехода деген бар, Мына 3 секунд деп атат, 3 секунд бизге кереги жок, 1ди бастык. Кааласаңыз мына моундай басып, мына чоңойтуп кичинертип, мына 0,7 миллисекунд кылдык, мына. Мына эми клип бин дегенди бастык кайра. Эми могул жерге жылдыдык дагы мына басып атам, текшерип атам. Мына көрдүңүз, эффект болду, переход болду. Изменить переход, мына мисалы үчүн айталы, отражение дегенди койдум дейли. Чукуп көрүп билип каласыз. Көбүнчө кубик, отражение, сгиб, анан слайд влево, вправо дегендер ошо 1 секундка чейинкилер иштейт да. Калгандары 3 секундта иштейт. Мына. Көрдүңүз, Ушинтип коштоңуз болот. Болду. Эми сүйлөп аткан жерге сиз үстүнө кошумча текст кошом дейли, кошосуз дейли, мына. Кошумча текст анчоң кадес, мына моюда call out деп турат, мына call out. Эгерде бул биякта жок болсо, мына more дегенден издейсиз, мына call out. Call out'ты бассак, мындай чыкты, мына. Могу квадрат форманы тандадым. Сиз стрелка форманы тандасаңыз да болот, мына. Көрдүңүз, Мен квадратты тандайм көбүнчө. Баскандан соң мына могул жерде мына border деп турат. Borderга кирип туруп, no border кылсаңыз болот, мына мондай граница жок болуп калат. Fill деген жерге мына түсүн регулировка кылсаңыз болот, мына сары койдум. Эффект деген жерге ар кандай мына тень кошсоңуз болот, мына тень жок эле, мына ак кылып коелу, ак кошсоңуз сары. Бул жерге жазып атабыз, мына. Мисалы үчүн апа деп жаздык дейли. Керектүү акча салуу деп туруп, мисалы үчүн 5% деп жазып койдуңуз, Сиз ошол айтайын деген оюңузду көбүрөөк выделять этип, көбүрөөк элдер уксун деп маани берейин десеңиз, анда шуну кылсаңыз болот, мына. Анан муну выделять этип туруп, жирный кылсаңыз болот, мына текстти чоңойтуп. Шрифттерин чоңойтуп кичинертсеңиз болот, мына 16 кылдым азыр мен. Кааласаңыз мына 20 кылыңыз, мына. Узартып чоңойтсоңуз болот муну дагы, Бул жерде сарысын бассаңыз, мына сарысы жанагы эсиңизде болсо, мына формасын ар кандай овал, түз кылса болот, мына жакындатып.
регулировка кыласыз. Анан могу застарды жылдырсаңыз болот. Төмөн ылдыйга жылдырыпчы, мына көрдүңүз. Солго жылдырып, мына оңго жылдырсаңыз болот. Көрдүңүз, эми төмөн жакта мына проявление жана башка исчезание дегендерди өзгөртсөңүз болот. Тезирээк пайда болуп, тезирээк жоголо турган болду, мына. Эми бүткөндөн мына клиппинди бастык, мына басканда кайра берки режимге чыктык. Эми мына проигрывательди басып туруп көрөбүз. Мына көрдүк, чыкты, кайра жок болуп кетти. Мына переход болду. Эми сиз мен кээде байкасаңыз, мен жандайларды кошом бул жерде. Бул жерде видео башталарда мен кандайдыр бир тема кошом, же кандай бир сүрөт кошом, же аягына уландысы бар дегенди кошом. Ошону кантип кошосуз? Мына more дегенди басасыз. Title clips дегенди бастым. Добавить титры к клипу деп турат, мына добавить титры к клипу. Мына чыкты. Бул эми сары фонго жазылат. Эгерде сиз жок сүрөт коюлсын десеңиз, мына сүрөт койсоңуз болот. Эсиңизде болсо, мен буга чейин слайдтарды жасап коем дедим, мондай кылып мына. Слайдтарды мен жасап коем, сүрөт кылып деп. Мына мисалы үчүн могу слайдты мен жасап койгом мына. Контакттар холодный, теплый деп киргиздим. Эми сиз ушул жерге азыр жазуу кошсоңуз, бул көбүнчө эме болуп калат, видео 1, видео 2 дегениз көрүнбөй калышы мүмкүн. Ошол себептен сиз ушунун өзүнүн фону болот, жашыл ушуга окшогон. Ошого жазсаңыз да болот, видео 1 деп. Же болбосо атайын программа бар, ал боюнча да кийинки бөлүктөрүбүздө көрөбүз. Могул жерге ак фон кошуп койсоңуз болот. Мына могул жерге мисалы үчүн ак фон коюп коебуз. Ошо фонго сиз анан видео 1, видео 2 деп жаза бересиз, ал выделяться этип көрүнүп турат сизге. Бул жерден андай жасай албайбыз. Бул жерден мына мондай гана жасай алабыз. Мисалы үчүн мына азыр эми сүрөтү жок эле, фонго жазайлы дейли, фонго. Анын үчүн мен мына фону дегенге кирем, мына фону. Сиз колдонгон фону колдонсоңуз жакшы болот, использование. Мен атайын ошо слайд жасап бүткөндөн кийин использование деген кирем. Мына как раз ушунун слайды. Слайддын аркасында фону, мына ушул тааныштар тизмеси деген. Мисалы үчүн мына видео 1 деп жаздыңыз, же мүмкүн болсо биринчи видео деп жазганыңызда жакшы болот өзү. Бир дефис видео деп жаздым, мына. Эми сиз бул кичинекей болуп калды, муну чоңойтам десеңиз, жирныйды бастыңыз, шрифтин чоңойтуңуз, мына мүмкүн болсо 36 кылып, же айталы мына 48 кылып, мына чоңойтуңуз. Болду, мына таяр мына кошулду. Клиппинди басасыз кайра. Мына эми коюп көрөсүз мына. Анын узактыгын окуп көрөсүз да, кандай тез окулат, мына могул жерде плюсту бассаңыз чоңойот режим. Мен көбүнчө 2 секундтан 3 секундка чейин коем, мына 2 секунд, 3 секунд мына. Демек, монтип туруп кыскартып коесуз. Кыскартып койсоңуз мына тезирээк бүтөт, мына. Биринчи видео деп чыкты, анан кетти. Эми мына могул жерде сиз мына ушул жердин бөлүгүн алып салам десеңиз, кантип записти баштадым ушундай болуп салам десеңиз, мындайга выделять этип туруп, кайчыны басасыз, ашча жерлерин алып калат. Видео бүткөндөн сүрөт бүткөндөн сиз мына жабып аткан, мына бүтүрүп аткандарыңызда мына ушуларды да жок кылам десеңиз, кыргызып салсаңыз болот. Акырында сиз басасыз да мына стоп, пауза жана башкаларды баспай. Орто жолдо паузаларды бассаңыз дагы кээде болот, туура эмес адашып калып, слайдыңыз ката болуп калыптыр. Ошондо дагы ушул жерин мындай выделять этип туруп, өчүрүп салсаңыз болот, кыргып салсаңыз болот, кереги жок жерлерин, Ошол анан мүмкүн болсо көбүрөөк угуп, туура мани берип, убакыт көп кетсе дагы жакшылап көрүп уккан аракет кылыңыз. Мына мен стрелкаларды басам, мына алып келе бердим эле, көрдүңүзбү? Мына ушул жер гана көрүнүп турат, башка жер көрүнбөй турат. Мынтип басам, видеонун размерин чоңойтуп кичинертсеңиз болот, мына. Көрдүңүз, Ошол негизинен ушул үч эле функция иштетилет көбүнчө. Мен ушул функцияны көбүрөөк иштетем, мына. Анан акырында мына title clips деп туруп, дагы уландысы бар деп жазсаңыз болот, мына. Мына. Улан деп койдум мен. Болду, мына карап туруңуз, мына. Бүткөндө видео бүткөн соң улан деп чыкты. Мында размерин кичинетип чоңойтсаңыз болот. Мына бүттүз, ушу монтаж кылып бүттүңүз дейли, эми эмне кыласыз? Эми сиз андан соң produce and share дегенди басасыз. Бассаңыз чыгат, мына. Мен блок деген форматты тандайм. Мына блок, блокто көбүрөөк кысылат и размери да кичинекей болуп калат. Далияны бассаңыз атты сурайт. Мына ат жазасыз бул жака. Бүткөндөн ат сурагандан кийин готовону бассаңыз, бул уже сохранить эте баштайт. Анан сохранить эткен соң ошол керектүү видеосун ортодо видео форматта бар, ошону көчүрүп керектүү жака таштап коесуз. Наркы папканы, ашча папканы удалить этип саласыз. Ал жерде видеосу, аудиосу, интернет жана башка версиялар чыгат, аларды удалить этип саласыз, көчүрүп алгандан кийин. Болду, мен азат менен басып атам. Тартып бүткөн соң мына ушинтип обработка кыласыз. Ошол анан обработка кылып атып, сиз муну сохранить этип коюшту унутпаңыз, бул проект сохранить. Жана сиз файл сохранить этиңиз, эми проектна сохранить проект как деп чыгат, могул жерге атын жазасыз. Мына мен проекттерим мына аттары бүт жазылганда көрдүңүз, ойын ойногон адамдар, словесная картинка деп мына тармактык маркетинг тандоо принциптери деп турат, мына мен бүт обработка кылгандарым. Ошондой. Баса бул жерге сиз эркинде өзүңүз бетиңизди көрсөтүп таткан видеолорду дагы киргизсеңиз болот, эгер киргизем арасына десеңиз. Мына мисалы үчүн бул жака сиз киргизем деп атасыз,
Мисалы үчүн мен азыр видеону киргизейин бул жака. Бул менин файлдарым, жана сохранить эткен видео жасоо азыр мен жасап аткан файлдарыма. Мына эми мисалы үчүн менде мына могул жерде с телефона деген папкада менде. Так, мына 2018 Сингапур 2018 мына фотки мына мои MLM тандоо мына. Мына мен видеолорумду мына киргизип алсам болот. Мына мен бетимди көрсөтүп тарткам. Арасына кошом десеңиз же өзүнчө ушундай видеону обработка кылам десеңиз, муну деле ушул жерден ачып алып мына кыла берсеңиз болот мына. Ошол. Эгерде форматы туура келбей бияка коюлбаса, кээ бир файлдарды койсоңуз кресик чыгат, коюлбайт деп, демек анын форматын өзгөртүш керек болот. Файлдын форматын өзгөртүш үчүн формат factory деген программа бар. Ушул аркылуу өзгөртүп алсаңыз болот, эгер форматы туура келбей калса сиз тарткан видеонун. Анын форматын өзгөртүп алып бияка койсоңуз болот мына. Ушуну коюп алып да мына ашыкча тормоз болуп калган жерлерин кыркып салсаңыз болот. Бирок сүйлөп бетиңизди көрсөтүп тартып атканда эгер адашып калганын байкасаңыз, мынчук ордуңуздан жылбай турасыз дагы, кыймылдабай турасыз дагы, акырын кайра шашпай ошону кайра оңдоп сүйлөп коесуз. Ошол жерин кыркып алып саласыз. Переход кошуп койсоңуз болот. Элдер байкабаш үчүн жанагы выноска тексттерди кошуп койсоңуз болот. Ошого көңүл бурат дагы сиздин адашып калып, кыркылып калган бетиңиз оң жакта карап туруп, бир убакта эле сол жакта карап калган жери байкалбай калат. Муну монтажлагандар гана байкайт көбүнчө. Сиз жөнөкөй адамдар көп байкай бербейт сиздин ушинтип монтажлаганыңызды, кыркып койгонуңузду. Мына ушул файлдарды кошуп туруп, анан Produce and Share дегенди басып бүтүрсөңүз болот негизинен. Көрүп турганыңыз үчүн рахмат. Мына записибиз бүттү.